биринчи Мараттын атын толуктап алып берем. Мына экинчи кезекте өспүрүм тайын Мараттын жана чокусуна чыктык. Ошол жерде бир кулунду бээси турат. Бүгүн карангенде балада өзгөрүш жакшы. Жакшы могул жерге сарай салып атыптыр. Өткөндө келип ушул жерден 2-3 ат тарткан элем. Хандын балдары өлөң булактагы 2 атын сатты го Марат. Анан муну мен Коткордон тарттым эле, жанагы Жыргал Хамердин атын баласы деп. Ушуну дагы Марат алыптыр, тарбиялайм дейт. Ак жолтой өткөндө айтып атты эле. Марат өзүнүн анда келип калды. Аттары чыгат бүгүн. Туунун башындабыз, каранген. Азыр муну чокунун артында дагы бирек тайлары, кулондары бар. Телефонда айтып аткан. Азыр келдим, маалыматты беребиз. Жакшы. Бүгүн бир чыгарылыш кылабыз тоонун аттарынан. Анда эмесе каналга катталып, видеого лайктан басып, ат издеген, өспүрүм издеген тааныштарга таратып өткүлө. Мынакей биринчи Мараттын атын тартып баштап атабыз. Мунун дагы адрес, фамилиясы укмуш. Азыр маалыматын Марат өзү айтып берет. Анда эмесе сиздер баскан турганын байкап туруңуздар. Мүчө башты фигураны көрүп атасыңар. Марат инем, ассаламу алейкум, дагы жолу ат токтотуп турабыз. Келиним, бүгүн аттарды чыгарат экенбиз, маалыматын бере берели. Биринчи ушул ат чыгабы? Ооба, биринчи ушул ат. Аты Корс экен. Аты Корс. Өзү дагы Корспу? Өзү дагы Корс. Эми жанына барып алгыча эле, алыстан 2 метр алыстан коркуп берет, жанына кармалгандан кийин болду. Аттын жашы боюнча 3 асы экен. Жаңы дыйканда ошо Улук деген эке бар экен, ошо Улук деген экенин жакшы аты бар экен, ошонун баласы экен. Ошондон маалымат мен алдым экен. Жакында баягы 21 000 долларга ушунун шеригиби алган экен. Бизак өзү көр дейт, ошо Зияш эке алган экен, ошонун угасы экен. Анан движениялары өтө зор экен. Газы 5 экен. Улагычы? Улагы дагы баркыда Азиз баланы алып чапкан экен. Улагы жакшы экен, зор. Керентеси менен берди, любой жерден эме алат депчи. Булбайт деп. Жакшы. Баскан турган өтө жеңил экен. Заряды 1000 экен да. Заряды 1000 экен, бирок үстүндө адам өтө жеңил адам болбосо, бош адам чыгып калгандай. Жашы эмне экен дедиң? Жашы 3 асы. 3 асы. Жакшы экен. Бой канча чыгып калат? Бой 1,7 чыгат. Жакшы. Мунун аркы бетинде кичине көз жара сыяктуу турабы? Ооба, нияк бутунда ошо көз жара болгон экен, айыгып калды. Айыгып тура? Ооба, айыгып тур. Жакшы экен. Чип туруп таза, ошо аркалык эле ошо бутунда көз жара болсо калганда таза. Ал деле айыгып калган окшойт. Ал жакшы болуп калды. Жакшы экен. Иним, баасы канчамын? 370 сом ака. 370. Улакка чабып көрүп алсын, Ооба, улакка чабып көрүп алсын экен. Айдачы нары бери, тегеретип кагып, Бирок фигура тайсын экен. Мына тездиктерин көрүп атасыңарбы? Мен өткөндө дагы уктум эле ушуну. 21 000 долларга ушунун акасы сатылды, тартып бересизби деп чалып аткан. О, Зелбек жаш баланы аткан да. Жакшы экен. Жана неме деп тартып аткан? Жаңы дыйкандан 21 000 долларга кетти ушул ат деп жарыялап койсок болобу деп атышкан. Ошол ушунун акасы экен. Эгер мен сүрөт видеосун тапсам кошуп коем. Башкаргандагы оңой окшойт бу, кара. Баягы оригинал Тикодо экен да немелери. Фигуралары, көрүнүштөрү жакшы. Ушул ат экен биринчи атыбыз. Мен жакындан тартып берейин анда. Мына оозун ачып атса азууларын тарталы. Бул нерсе водительдин зависимости болуп калат. Бирок минген адамдан да, шопурдан да. Минген адам шопурдан. Шопур. Бардыгы шопурдан. Күчтүү болсо Тикодо эле гонкага чыкмак экен ага. 100 метрге төш карачы. Ат жактары. Нара кайдачы? Санөттериң карачы. Сорлар кара. Сор болуп калды. Кулун акыйкат. Жүдечи бастырчы. Акыйкат өзү дагы кулун сындуу экен да, кара. Болду, жарайт инем, жарайт. Ушул ат биринчи атыбыз, туугандар. Мына экинчи кезекте өспүрүм тайына тартабыз. Азыр мунун маалыматын дагы айтабыз. Баскан турганын байкагыла биринчи. Анан кийин бир четинен мен силерге маалыматтарын толуктап сурап берейин. Болду, кайта бер Марат иним. Келиним, бул тай тууралуу маалыматты бере берели. Бул тайды былтыркы кулун ака өзүнүн баласы. Атасы боюнча, атасы Айталакада, качыдагы Айталакада сургойн болгон экен. Ошондон Маматжан деген акада бир көр ат. Айталаканын атынын баласы бар экен. Көр аттын
Мағжан аканы көратын 4 та баласын әзілдеген тағам алған. Тағам алып, ошо карынгенде өзүбүздө эко калган. Ошолардын бирөөсүнүн баласы ака, бирөөсүн жакшысын алып калып үйгө койгонбуз. Ошо сургоюн барат ошо. Ачыда кайта элекен сургоюн барат. Жакшы экен. Былтыркы кулун быйыл калтатай. Жабагы. Жакшы экен. Арыгыраак экен а? Арык. Энеси кандай? Энеси да жакшыбы? Ооба, энесин азыр жоголор сатат ака. Энеси жакшыбы, чоңбу. Энесин өзүн 300 алган. Энесин өзүн 300 миңге алгансың. Бул энесин 300 алган. Жакшы. Даканды. Ошо Дакан баласы. Дакан плюс суркоюн болгон экен да? Жакшы экен. Жактан суркоюн, апасы жактан Дакан көрөт. Баасы канча эне мунун? Бунун баасы 150 миң ака. Жакшы экен. Ушул тай экен туугандар, экинчибиз. Жаккан болсо чала бересиңер. Мынакей кезектеги өспүрүм тартылып атат. Азыр бунун дагы маалыматын беребиз кайта беришерден. Анда эмесе видеону дагы толук көрүп байкап турсаңыздар, маалыматын мен сиздерге толуктап алып берем. Каренген айылы. Төр жагы, тоо жагы. Ачынын акыркы айылдары болуп калабы ошондо. Болду, кайта берейин Марат. Келин, мунун маалыматын бере берели эми. Маалымат ака 3 жаш, бышты. Бышты 3 жаш. Өзүм менен баласы ошо жана тартылган тайдын акасы бу. Энеси бирби экөөнүн? Энеси бир, аталары бөлөк. Ал бунун атасы Суратка барат. Ал сургоюнга, бул Суратка барат. Кайла айланып тегелине бир экен да элин, я? Кайрылы айланып бир. Ошо энеси Дакан ака. Бою 1.57-1.8. Кароого жоош. Тоолу жебичи ден соолугу таза ака, 100% карантасы менен. Жакшы экен. Тарбиясы мыкты болдубу? Зор ака. Каренгенди кыдырып бүттүбү минилип? Каренгенди кыдырып бүттү. Жазгыч-пазгычтан бери көрүп келдим. Жакшы экен анда. Наркы өтүнө жетип элек да берип кетип фонду көрүп келдим. Жакшы экен. Жоон курсак баштуу экен бирок. Берки тайыңды элемдиги жылдары ушундай болуп калат экен да? Буну ям былтыр мен өзүм тоготпой койгом, кичинекай деп тоготпой сатып жүргөм акама. Быйыл кайра айланып келип калды. Быйыл жетип кетти чоңоюп. Жакшы экен. Кичинекай чоңойбой калат деп мен тоготпой койдум эле. Көзүн карачы, бирок аз сөөк немелер бөлөк экен да, карачы. Багылса оңорбу, таркайып эме болуп турат. Азуу жок экен, а? Азуу жок. 3 жаш таза экен. Азуу жок. Жакшы экен. Ногун калак башы. Омросу, туяктары, арт жактары. Жоошпу? Жоош. Соору. Мына жак кайдан? Арт жагында тартып кал, а? Болду. Кайта бер. Бурулгандары баары жакшыбы? Бурчиним. Сол жагыңа дагы бир, Тоо тарапта күчтүү аттар көп чыгат да. Анан көбүнчө кароо жакта көп. Бирок тарбияны келтиришет, минип пачагын чыгарат. Иним канча баасы? Баасы 410 миң ака. 410 миң. Кем болот, Кем болот. Жакшы экен. Мына ушулат туугандар. Жаккан болсо чала бересиңер. Мараттын жана чокусуна чыктык. Ошол жерде бир кулунду бээси турат. Бээни агы түйгөн экен, бир бээсин издеп чыгып таппай атабыз. Эми азыр Маратта видеосу бар экен. Марат ошондо видеону көрсөткүн. Ушул бээни көрсөтүп туруп маалыматын бергин. Сатыла турган кулун дедиңби, эмне дедиң? Видеону сизге эле жөнөтсөңчү. Мага жөнөт. Анда немесин айт. Бээнин маалыматыны. Бээ ака ошо күрөң аттын кызы болгон күрөң ат Дакандын. Дакан уруу ака. Баласы ошо сургоюн, кечек сургоюндун баласы эмеси. Былтыр ошо сургоюнда жүргөн ака. Бээ жакшы бээ, жыл эркек туйт ака. Ургачы бир жол ургачылды, жыл эркек туйт. Азыркы тайлардын энеси, а? Ооба, бышты дагы ошонун баласы, быштан кийин бир жыл бала салдык кышындасы, арыгыраак болуп. Кийин былтыркы кулуну бар, быйылкы кулуну бар да. Былтыркысы тай болуп калды, быйылкы кулун. Жакшы экен. Иним канчаны тууду дедиң? Бул бээ 7 тууду ака. Баасы канча? Жок, бээ эмес, кулун сатылат, а? Кулун. Азыркы тайлардын үкасы. Ооба, азыркы тайлардын үкасы болот. Кыштынын анан калтатайдын үкасы. Ооба. Бунун атасы кандай дедиң кулунун? Кулунун атасы сургоюн, өткөндө чыгарган сургоюн. Өткөнкү сургоюн. Ал эринсекке саткан ошо ошонун үкасы болот. Жакшы. Ошонун үкасы. Онун пулу 140 дедиң, а? Ооба, бул 140 миң. Жакшы.